Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндөгү акыл мурастар. Көркөм окуган Олжобай Шакир. Азыркы жетекчилерде акылдуулук, тапкычтык жок. Аларга идеологиялык оппоненттерге каршы күрөштө саясий чынчылдык жетишпейт. Менин мекендештерим үчүн Кыргызстан кам көрүп сүйүп иштеши керек болгон өлкө эмес. Алар үчүн Кыргызстан өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарынын гана базасы. Менин элимдин бактысыздыгы мына ушунда. Адамдын ак эмгеги менен жеткен татыктуу ийгилигин тартып алууга болбойт. Окуялар тез өнүгүп жаткандыктан кечээ түшүнүктүү болгон нерсе бүгүн түшүнүксүз болууда. Жер өз ордунда турбайт. Саясат кесмеге айланды. Бул биздин бактысыздыгыбыз. Зарылдыктан адамдын эрки ойгонот. Эрк кыймыл аракеттин булагы. Коомдук иш аракеттеринин себеби боло алат. Биз келер коркунучтуу кырсыктын алдында эмеспизби? Эй, адам жүрөгү, сен эмнелерди гана кыла албайсың? Убакыт өтөт. Жашоо менен күрөшүүдөбүз. А сен дайыма бир нерселерди издейсиң. Кубанасың, толкунданасың. Жаратылыш кубулушу сыяктуу адамдар да өзгөрүлмө. Достор көп, бирок ар бирибиз жалгызбыз. Жашоо кызыктуу, бирок кубанычтуу эмес. Чыдай алгыс, оор. Адамдардын малга болгон айбандык мамилесин жок кылуу керек. Азыркы заманбап адабиятыбыз америкалык каскадер тасмаларга окшош. Аны кунт коюп окуп жатканда көңүлүң ачылат. Бирок окуп бүткөнүңдө мээңде эч нерсе калбайт. Мен бүгүн 29 жашка чыктым. Жылдар өтөт. Бирок биз жылдар менен эмес, ишибиз менен жашайбыз. Биздин жашообуз өтүп кеткен. Жана келечектеги доорлордо жашаган адамдардын жашоосу менен барабар. Ооба, жашоо бул фактылардын жана ойлордун татаал желеси. Шекспир башыңдагы таажы менен бейпил жата албайсың деп туура айткан. Биз падыша эмеспиз, жана таажыбыз да жок. Бирок күрөш жүрүп жатканда бейпил жатууга мүмкүн эмес. Жашоо таң калыштуу да, коркунучтуу да нерсе. Ан үчүн күрөшүп, ар бир мүнөтүн баалайбыз. Бүгүн эч нерсе болбогондой абалда 4 адам өмүрүнөн ажыратылды. Биздин муундан, замандаштардан келечектин пайдасы үчүн өтө көп курмандыктарды талап кылабыз. Которгон Мээрим Сайдылкан.